Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Биздин куткаруучубуз Кудайдын жана үмүтүбүз Теңир Иса Машаяктын буйругу боюнча Иса Машаяктын элчиси болгон Павылдан. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Тиметейге салам. Сага атабыз Кудай жана Теңирибиз Машаяк Иса ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Македонияга кетип жатканымда мен сенден муну өтүнгөм. Эфесте калып, кээ бирөөлөргө эскерт. Алар башка окутууларды таратышпасын. Тамсилдер жана аягы жок санжыралар менен алек болушпасын. Анткени ал нерселер ишенимди бекемдөөнүн ордуна көптөгөн талаш тартыштарды туудурат. Акыл насааттын максаты болсо, чын жүрөктөн чыккан сүйүү, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет. Булардан алыстап, кээ бирөөлөр куру сөзгө кирип кетишти. Алар мыйзам үйрөтүүчү болууну каалашат, бирок эмне жөндө айтып жатышканын, эмнени ырастап жатышканын өздөрү түшүнүшпөйт. Ал эми биз мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экенин билебиз. Мыйзам адил адамдар үчүн эмес, тескерисинче, мыйзамсыздар жана баш ийбестер, кудайсыздар жана күнөөкөрлөр, бузулгандар жана ыйык нерсени булгоочулар, ата-энесин өлтүрүүчүлөр, киши өлтүрүүчүлөр, ойноштук кылып нике бузгандар, бачабаздар, адам уурдап сатуучулар, ушакчылар, малга жанашуучулар, калпычылар, антты бузуучулар жана туура окутууга каршы тургандар үчүн берилгендигин билебиз. Бул окутуу берекелүү Кудайдын мага ишенип тапшырган даңктуу жакшы кабарына ылайык келген окутуу. Мага күч берген Теңирибиз Машаяк Исага ыраазычылык билдирем, анткени ал мени ишенимдүү деп таап, кызматка дайындады. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем, Исага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды, анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. Биздин Теңирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен кошо мол төгүлдү. Машаяк Иса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келди деген сөз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. Иса Машаякка ишенип түбөлүк өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. Түбөлүктүү падыша, өлбөс, көрүнбөс, жалгыз акылман Кудай түбөлүккө урматталып, даңктала берсин. Амин. Уулум Тиметей, мен сага өзүң жөнүндө айтылган пайгамбарчылыктарга ылайык жакшы аскер сыяктуу согушуп, ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын деп кеңеш берем. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок, ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Именей менен Искендер ошондойлордон. Кудайга акарат келтирбөөнү үйрөнүшсүн деп мен аларды шайтанга тапшырдым.